чектүү көмүр суутектер же дагы бир аты илимий аты алкандар. Бул органикалык заттардын эң негизги биринчи өкүлдөрү болуп эсептелинет. Алкан деген илимий аты эрежеси кандай? Булардын жалпы формуласы CnH2n + 2 болгон жана көмүртектин атомунда гибриддешүүнүн sp3 түрү болгон органикалык бирикмелерди чектүү көмүрсуутектер же болбосо алкандар дейбиз. Демек алкандарга кайсылар кирет? Эң биринчи жөнөкөй өкүлү метан. Биринчи метан формуласы CH4 метан. Экинчи мүчөсү этан. Ордуна коебуз n = 2 C2 H6 болот ошондо. Бул этан. Үчүнчү мүчөсү пропан. Метан газы бул саз газы деп аталат. Бизди сазда кезигет, ошондой эле жаратылыш газында кезигет. Мунун аты пропан. Пропанды биз көрүп эле жүрөбүз. Баллондордо, үйдө, турмушта, тамак аш бышырууда колдонобуз. Төртүнчү мүчөсү бутан C4H10. Жана башка ошентип n канчага барабар болсо, ошонун баары тең биз алкандарга кирет. C5H12 бул пентан. Жана башка. Бул алкандар эмне үчүн буларды sp3 гибриддешүүнү ээ дейбиз. Ал үчүн биз метандын эң жөнөкөй биринчи өкүлү метан. Ошол заттын молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Метандын молекулалык формуласы CH4. Ал эми структуралык формуласы биз Бутлеровдун түзүлүш теориясын колдонобуз. Көмүртек дайыма 4 валенттүү органикада 4 сызык сызабыз. 4-тө 4 H менен биригет. Ошондо бул структуралык формуласы деп аталат. Ал эми метандын электрондук формуласы ар бир сызыкка 2 точка коебуз. 2 точка. Бул электрондор, жупташкан электрондор. Башкача айтканда, көмүртектин 4 жупташпаган электрону 4 суутектин электрону менен жупташат. Ошондо могу жерде 4 коваленттик сигма байланыш пайда болот. А сигма байланыш деген бул жупташпаган электрондордун жупташуусу аркылуу ядронун тегизектигинде пайда болгон байланыш. Мына бул сүрөттө карап көрсөк, мына метандын структуралык формуласы. А бул жердеги аралык валенттик бурч деп аталат. Атомдордун ортосундагы 109 градус 109,5 градуска барабар. Ал эми С менен H'тын ортосундагы аралык 1,1 ангстромге барабар. Экинчи мүчөсү этандын структуралык формуласы C2H4. Мына могу жерде жазылып турат. Улантып кете берсек болот. Эми бул жерде бул тоголук шариктер, бул жердеги. Бул ар бири бир көмүртекке туура келет. Демек, көмүртектин атомдору алкандарда түп-түз сызык боюнча жайгашпастан, мондай ийри буйру, зигзаг өңдүү, ийри буйру сызыкта тегиздикте жайгашат. Эми метандын молекуласын гибриддешүү деген сөз болуп аткандай, ошону түшүндүрөлү. Ал үчүн биз бул жерден көмүртектин атомунун түзүлүшүн карашыбыз керек. Көмүртектин атомунун түзүлүшүн карасак, мисалы, көмүртек мезгилдик системадан карайбыз. Катар номери 6, ядросу заряды +6. Экинчи мезгилде турат. 2 катмары бар. Биринчиде 2 электрон айланып жүрөт, экинчиде 4 электрон айланып жүрөт. Мунун электрондук формуласы 1s2, 2s2, 2p2. Орбиталдарга жайгаштырсак, S'те 2 жупташкан электрон, 2s'те 2 мол 2 жупташкан электрон бар, айланып жүрөт. А p орбиталында биз билебиз 3 орбитал болот, 3 клетка. Мында 2 электрон айланып жүрөт. Бул жупташкан эмес. Ал эми органикалык заттарда көмүртектин атому дүүлүккөн абалда 4 валенттүү болот. Демек, могу сүрөттөн карасаңар, мына бул жерде дүүлүкпөгөн абалдагысы 2s2, 2p2. Ал эми атом дүүлүгөт дайыма молекуланы түзүүдө. Демек, могу сүрөттөн карасак, мына могу жерде бош орбитал турат, бул жерде. Ушул бош орбиталга бул жердеги жупташкан 2s2 электрондогу 1 электрон буяка жылып барат да, бош орбиталга, анан бул жерге жайгашып калат. Ошондо S'тен
1 juпташпаган электрон болот, ал эми P'дан 3 juпташпаган электрон болот. Демек, алкандарда гибридтешүү 1s электрон 3p электрондун натыйжасында пайда болот. Ал эми гибридтешүү деген эмне? Гибридтешүү деген бул аралашуу деген сөз кыргызча. Биологияда да бар. Демек, могу электрондук булутчаларды биз мурун органикалык эмес химияда билебиз. S электрондун булаты шар формасында. Ал эми P электрондордун 3 жупташпаган могу 3p электрондун булутчасы 8 формасында же гантель формасында. Мына бул 1s, бул 3p. Бул S'тен 1, бул да P'дан 3. Бул гибридтешүү деген аралашат дагы, өз ара булутчалар зарядка ээ болгондуктан булар тартышуу, түртүшүү күчтөрүнө ээ дагы бирдей формага келип калат булар. Бир жагын көздөй созулган. Мынакей. Бул 3p, 1s дагы, бул дагы бирдей формага келип калат дагы. Төртөө тең бирдей формага, бир жагын көздөй созулган 8 түрүндөгү формага келет. Мына могу экини биз SP3 гибридтешүүсү деп айтабыз. Демек, ушул SP3 гибридтешкен булутчалар мейкиндикте бирдей формага, бирдей абалга, туруктуу абалга келиш үчүн мына могу жердеги сүрөттү карасак, мына могу жерде 4 булутча, 4 гибридтешкен булут тетраэдр формасында ээ болот дагы, мейкиндикте мындай абалда жайланышат. Мына могу гүлгө окшогон 4 жилекче бул SP3 гибридтешкен булутчалар. Ал эми ошол гибридтешкен булутчалар 4 суутектин шар формасындагы булутчалары менен тартышат дагы. Мына могу жерде 4 таш турат, бул жерде да аш бар, бул жерде да аш бар. 4 суутектин булутчалары бири-бири менен, бул гибридтешкен булутчалар менен бири-бирин жаап калат да. Могу жерде жапкан жерде коваленттик сигма байланыш пайда болот. Демек, алкандарда дайыма сигма байланышы мүнөздүү. Бул катарды алсак, бул катар алкандардын гомологиялык катары деп аталат. Гомология деген эмне? Гомологиялык катар бул түзүлүшү, касиети бирдей, бирок булар бири-биринен CH2 тобу менен айырмаланат. CH2 бул метилен тобу деп аталат. Мына CH2-ни метанга кошсоңор этан келип чыгат, этанга CH2-ни кошсоңор пропан жана башка ошентип уланып кете берет. Демек, бул алкандардын гомологиялык катары. Эми булар изомерияга жана номенклатурага ээ. Демек, изомерия деген эмне? Изомерия деген грек сөзүнөн алынган изос бирдей, мерос бөлүкчө. Демек, бул алкандар дагы изомерия кубулушуна ээ. Ал бул С4 бутандан башталат, бутандан. Эмне үчүн экенин азыр түшүнөбүз. Мына бутандын молекулалык формуласы С4H10. Мунун структуралык формуласын жазсак, S'дан 4-тү жазабыз. Жана ар бир С 4 валенттүү, бардыгы тең H менен байланышат. H'тар менен H. Демек, ошондо H'тын жалпы саны 10 болот. Санасаңар 10 болуш керек. Бул бутандын структуралык формуласы. Эми ушунун изомерияга ээ. Изомер деген эмне? Состав бирдей, бирок түзүлүш ар түрдүү. Кандай изомерияга ээ? 3 көмүртек бир түз сызыкта, бир чынжырда жайгашат. Ал эми 4-үнчү көмүртек бутактанып радикалды пайда кылат. Радикал дегенибиз, мисалы, метандын радикалы, могу жерге жазсак, метандын радикалы CH3, 1H'га кем. Этандын радикалы C2H5, пропандыкы CH3H7 жана башка. Бул ан мүчөсүн ил мүчөсү менен улайбыз. Демек, метил, этил, пропил жана башка. Демек, алкандарда ан мүчөсү ил мүчөсүн уланганда бирден H кемит дагы, аны радикал дейбиз. Эми буларды H'тар менен толуктайбыз. Демек, ошондо бул жерге 3H керек, буга бир 3H керек. Бул жерде 3 байланыш бар. Демек, бул жерге 1 H жетпейт. 4 валент болуш үчүн 1 H коебуз. Эми бул изомерия изобутан деп аталат. Мунун аты рационалдык аттап коет, изобутан. Эми буга илимий ат коюш үчүн биринчи узун чынжырды тандайбыз. Көмүртектин чынжыры мына 3 турат. Жана бул жерде радикал жакын турган жерден баштап узун чынжырга номер коебуз. 1, 2, 3. Бул жерде ортосунда турат. Эми буга илимий ат коюш үчүн кандай атайбыз? Биринчи радикал канчанчы көмүртекте? Мына радикалыбыз могу CH3 метил. Экинчиде турат. Демек, мунун аты 2 метил радикалды атайбыз. Биринчи номерун алабыз. Анан
Uzun çınçırda S'dan 3'e turadi mana. 3'e болгондо propan болот. Demek 2 metil butan. Bunun adı 2 metil butan. Bu butandın izomeri. Demek izomeriya oluşu demek kömürtektin atomunun çınjırlı butaqtanıp жайгашына жараша